өлкө аймагындагы акыркы убактарда болуп жаткан кылмыш кырсык окуяларын, жол эрежелеринин коопсуздугун чагылдырган телекүзөт көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бул жолку чыгарылышта Борбор калабызда өткөрүлгөн рейдтик иш-чарада бейбаштык кылган айдоочулар жана башка кылмыштуу окуяларды көрсөтөбүз. Бул ак түстөгү Honda Fit үлгүсүндөгү унааны рейд учурунда патрулдук милиция кызматкерлери токтоткон учурда баш ийбестик көрсөтүп качып жөнөйт. Окуянын өнүгүшү алдыңкы мүнөттөрдө. Бул бейбаш айдоочу жол белгилерине керек болсо жол чырактын кызыл белгисине көңүл бурбастан өзү билемдик кылып качкан менен аз убакытта кайгылуу кызматкерлеринин ыкчам иш-аракеттеринин натыйжасында айдоочу кармалды. Кармалган учурда айдоочудан аралыктан спирт ичимдигинин жыты келип жаткандыгынан наркология бөлүмүнө алып барууга туура келди. Инспекторлор аталган автоунаанын айдоочусуна жол кыймылынын коопсуздугуна байланыштуу төлөнүүчү айып кагаздарды толтурган учурда айып пулдун жалпы суммасы болжол менен 70 000 сомду түздү. Андыктан айдоочу жол коопсуздук эрежесин сактаңыз. Общий 12 протокол түзүлгөн. Жалаң грубый нарушенияларга түзгөнбүз. Встречкадан өткөн, красный светофорго түстүк, анан не починено бизге баш ийбестик үчүн. Ошону түзүп отуруп, наркодон өткөзүп келип, машинаны штраф стоянкага койдук, мыйзам чегинде кылып, оформить эттик. Общий ошол 65, ушундай 70 000 протокол түзүлдү.
Ал эми бул кара түстөгү жол тандабас рейдтик иш-чаранын алкагында токтотулган. Токтоткон учурда айдоочудан аралыктан спирт ичимдигинин жыты келип жаткандыктан айдоочуну наркология бөлүмүнө алып келишти. Наркологиялык тесттин жыйынтыгы анын мас абалында экенин тастыктады. Ал учурда айдоочуга тийиштүү айып кагазы толтурулуп, унаасы айып короосунан орун алат. Күмүш түстөгү Honda үлгүсүндөгү автоунаадагы текшерүү иретинде токтотулган. Токтоткон учурда айдоочунун айдоочулук күбөлүгү жана унаага тиешелүү документтери жок болуп чыкты. Мыйзам талабына ылайык ал учурда унаасы атайын унаа токтоочу жайга жеткирилип, өзүнө тийиштүү протокол толтуруп беришти. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы кызматынын кызматкерлери тарабынан Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу бажы кызматынын кызматтык издөөчү иттеринин жардамы менен Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 282 беренесинин кылмыштын белгилери боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында ыкчам маалыматтарга ылайык Чүй облусунун Чүй районундагы Сосновка постунан Honda Fit үлгүсүндөгү унаада баңгизаттарды ташып бара жаткан жүргүнчү токтотулган. Аталган унаага тинтүү жүргүзүү учурунда өзгөчө жыты бар кочкул күрөң түстөгү зат табылып алынган. Жүргүзүлгөн экспертизанын корутундусуна ылайык бул зат 1 кг 500 грамм салмактагы гашиш банги каражаты болуп аныкталган. Кармалган жаран 1974 жылы туулган Токтогул районунун Кызыл Өзгөрүш айылынын тургуну болгону аныкталган. Азыркы учурда аталган жаран тергөө изоляторуна киргизилип, тергөө аракеттери жүргүзүлүүдө.